Жалган сүйлөөгө туура келип калса жалган айтууга болобу? Болот 3 учурда. Аялың сулуу эмес, сулуу деп айтсаң боло берет. Күйөөң былжырак, күйөөңү эркексиз, азамат ушундай болуш керек деп, мен сиз менен сыймыктанам деп аял күйөөсүн мактап койсо, бул дагы өзү былжырак, өзү лапашаң өзү. Бирок боло берет. Анткени аял киши күйөөсүн урмат кылып көтөрсө, күйөөсү да хан мүнөз келет. Сен адам эме эркек эмессиң, сенин колуңан бок деле келбейт деп кечке катын сайрай берсе, эркектин духу өчүп отуруп барып, үйдөгү иттен айырмасы жок болуп калат да. Ошол эркекти эркек кылган касиет катын менен берилет да. Өй, атаңарга айтам. Өй, атаңар келет. Атаңар отурат бияка. Атаңардын баш кийими, атаң деп айтсаң, балдар көтөрөт, өзүң көтөрсөң, сен жакасын акылы көчөгө чыгарсаң, катын урматтаган эрди элдин баары урматтайт. Эл урматтаган эркектин катыны дагы урматталат. Анан үйдө катыны көзүр болуп, эрдин боюна жылаңач минип алган болсо, ал катынды дагы эркек эч ким баягынын катыны, баягынын эри деп кайра шарманда болот. Катындын акылынын узуну ошол эрин урматтап, эрин ханда кылып, хандын аялында жашоого өзү эле урматтуу бир тууганым.